Мына жакынкы күндөрдө баарыбыз тең акыркы коңгуроо мектептерге барып келдик, ал жерде иш-чараларга катыштык. Анан бир кейиштүү маселеге мен душар болдум. Урматтуу Алмаз Акылжанович, билим берүү тармагына урматтуу Садыр Нуркожоевич президент болуп келгенден баштап, биринчи күндөн баштап ошол киши көңүл бурду эле, мугалимдердин айлыгын көтөрөбүз депчи. Бул жакшы нерсе, себеби дегенде коомдо элибиз билимдүү болбосо, анда коом өнүкпөсүн баарыбыз билебиз. Бул кайсы маселе? Мен дагы ошол мектептеги мектеп директорлорун, мектеп мугалимдерин эмне себептен бизден мондай алтын сертификаттар чыкпай атат, эмне үчүн биздин балдар билимдүү боло албай атышат деген ойго пикирге келип анан кийин изилдеп көрүп, анан методисттер деген, усулчулар деген кызматтар бар. Райондук жетекчиликте, шаардык жетекчиликте, ошол билим берүү тармагында. Барып сурап таң калдым. Усулчуларда вакансия, методисттерде. Себеби эмне? Себеби bizde баягы айлык көтөрүлгөндө, мугалимдердин айлыгы көтөрүлгөндө. Именно ошо усулчуларды, методисттердин айлыктары көтөрүлбөй калган. 15 миңден 12 миңден 17 миңге чейин айлык алышат экен. Когда мугалимдер 30 миңдин тегерегинде, же болбосо көп стажерлар 40 миңдин тегерегинде айлык алып атканда, ошолорго үйрөтө турган мугалимдерибиз, биздики, то есть методисттерибиз 15 миңден 17 миңге чейин айлык алышат экен. Бул эмне деген? Ошон менен катар заведующий жанагы садиктердики дагы. Мектептин зам директорунун айлыктары дашпай бүгүнкү чейин көтөрүлбөй калып атат. Биз эми коомду өнүктүрөбүз десек, буга көңүл бурбасак болбойт, Алмаз Акылжанович. Муну өтө чоң көңүлгө алып, министрлер кабинетинин төрагасына жеткизиңиз. Урматтуу Садыр Нуркожоевичке жеткизиңиз муну. Себеби муну көңүл бурбасак болбойт. Анан дагы бир маселеге туш болдум. Баргандан кийин биз эми өзүбүз барып эле жыйын өтө албайбыз, элдер менен жолугуша албайбыз, сөзсүз түрдө акимди чакырабыз, же болбосо зам акимди чакырабыз, ошондой эле айлык мөлчөрдү чакырабыз. Мен өткөндөгү айткан маселе, бүгүнкү күнгө чейин ошолордун акимдердин машиналары бар экен, алар дагы бир сапасыз болгон бузулуп аткан экен, бирок акимдердин орун басарларынын кызматтык унаалары жок. Качанкы эскирген, аны оңдогондон көрөк деп акча каражат таппай атышат. Эскирген машиналар. Айлык мөлчөрдүкү да ошондой эле. Мен муну айткандан тажабайм, себеби дегенде биздики айылдан ошол айлык мөлчөр иштебесе, тем более жанагы ирелештирүүдөн кийин территориялар чоңойду. Урматтуу Алмаз Акылжанович, ушуга көңүл буруп, дагы бир жолу Нурбек Урбекович, мен айткан маселеге протоколдук тапшырма берип койсоңуз. Рахмат.